кылмышка шектүү катары кармалган адамдардын бирөөсү кызматташууга макул болуп, кылмыш жөнүндө маалымат берсе, адамдын күнөөсү бар же жок экени такталбай туруп, жоопко тартылып кеткенине күбө болуп жатасыздар бүгүн. Ошондуктан адам укугу ыйык экенин эске алып, аталган норманы жок кылдык. Урматтуу прокурорлор, 2019 жылдын 1-январынан бери иштеп келе жаткан бүгүнкү кодекстерди ким даярдаганын жана кимдер кандай кабыл алдырганын жакшы билесиздер. Биздин бүгүнкү заманыбызга, элдин кызыкчылыгына карама каршы келген кодекс болгон. Негизи чынын айтсам, бүгүнкү иштеп жаткан кодекс силер үчүн, урматтуу прокурорлор, тергөөчүлөр үчүн, биз үчүн, мына бийлик башындагылар үчүн эң ыңгайлуу кодекс. Элестеткиле, мисалы, 3 адамды, 3 кылмышкерди, бир кылмыш жасаган 3 кылмышкерди алып келип соттоп атасыңар, тергеп атасыңар. Анан тергөө менен кызматташам дегизип туруп эле каалаган адамды камай берсе болот бүгүнкү кодекс менен. Бул бийлик үчүн ыңгайлуу дегеним өзүнүн бийлик саясий оппоненттеринби, же болбосо мындай көңүлүнө жакпаган адамдарды бүгүнкү кодекс менен каалаган учурда каматып ийсек боло берет да. Туурабы мына? Башыңыздардан өтүп атат бул. Биз мунун баарын жок кылып, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган нормаларды киргиздик. Анткени түбөлүк эч ким жок. Менин да бийлигим бүтөт. Кудайдын бир айткан күнү. Сиздердин да прокурорлук мөөнөтүңүздөр аяктайт. Пенсияга кетесиздер. Заман өзгөрөт дегендей. Анан биз бир күндүк убактылуу кызыкчылык үчүн же жеке кызыкчылык үчүн жашабай, ошол коом калат түбөлүк, мамлекет калат. Ошол мамлекет үчүн, коом үчүн бир жакшы иштерди жасап, тарыхта бир ак баракта жазылып калгандай болушубуз керек. Мына ушунун баарын мамлекеттин жарандардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн укуктук механизмдерди жөнгө салып, өркүндөтүүгө багытталып жатат. Бирок ошол эле мезгилде прокуратуранын кеңири ыйгарым укуктары белгилүү бир кызмат адамдарынын тобу үчүн эмес, жалпы Кыргызстан элинин кызыкчылыгын көздөш керек. Прокуратура кызматкерлери элден алыс болбой, алардын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө тийиш. Күндөлүк прокурордук көзөмөлдү ишке ашырууда ыйгарым укуктарды толук колдонуп, бир эле прокуратуранын эмес, жалпы мамлекеттик органдардын аброюн көтөрүп, элдин мамлекеттик кызматкерлерге карата ишенимин жогорулатуу учурдун талабы болуп жатат. Бул сиздерден көз каранды, урматтуу прокурорлор. Ишенимдин төмөндөшүнүн бирден бир чоң себептери бул коррупция. Андыктан бул саясий илдетке каршы күрөшүүдө прокуратура органдары башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоого стратегиялык жана системалуу мамиле жасап, жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу менен коомдо коррупцияга келишпес маанай калыптандырууга умтулушуңарды талап кылам.